Саламатсызбы, урматтуу кыргыз журтум. Ушул журттагы эл массасынын оор акыбалы, сырдуу кубулуштар, табигый кырсыктар, адамзаттын жырткыч мүнөзгө өтүшү, улуттар аралык үй бүлөлүк пикир келишпестиктер бул Кудайдын ачык белгилери болуп саналат. Ушул азыр ылгоо өткөл абдан катуу жүрүп атат. Башталып атат десек болот. Ушул ылгоо өткөн мезгилде кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү кабарлар ушу кыргыз жергесине ар тараптан түшүп атат. Ушу билип турган, көрүп турган илимди же түшүнүктүү элге жеткизбей коюу бул өтө чоң күнөө болуп берилет. Аны майдалап, жөнөкөйлөштүрүп, учурдун талабына ылайыктап, улуу журтка жеткирүү аракетиндемин. Адамдын гени сөөгү жетилет ушу 21-кылымда. Бош жаткан кара куш мээси иштейт. Көп жыл адам эволюцияны жашап өттү. Көптөгөн доорлорду басып өттү. Кылымдарды басып өттү. Көптөгөн эволюциянын, эмгектин, адамдын эмгегинин эволюция эмне деген бир адам мына кайра жаралат турбайбы? Улуу дүйнөлөрдөн келет экен жаны. Мисалга мына жаны ааламга учат экен, кайра жаралып турат экен дегендей айлампадан жашоо өзү турат экен. Ошентип көптөгөн улам жаралган адам улап кетти. Мисалы техниканын түрүн улады, же болбосо бир темирдин түрүн улады барып. Ошентип адам көптөгөн эволюцияларды басып өтүптүр, көптөгөн бир кылым доорлорду басып өтүп, көптөгөн эмгек тажрыйбанын негизинен ушу 21-кылымда гени жетилиптир. Бош жаткан кара куш мээси ишке түшөт экен. Ошондо 1% окумуштон окуйт, 6% мээси иштесе, 94% мээ ар жакта бош калган адатта. Аны жөн эле көтөрүп жүрүш үчүн жараткан эмес да. Аны ушул кызмат үчүн жараткан, деги эле бир иштөө үчүн жараткан. Ошол кара куш мээ толук иштеш үчүн ушундай улуу окуулар жаңы доордо суроо жооптор сөзсүз керек экен. Урматтуу улуу журтум, мына азыр өзүңүздөр күбө болуп аткандай кыргыз жергесинде кар көчкү, жер көчкү болуп атат. Мына ушул мезгилде көрөрманыбыз бар окшойт. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Мен сиздин передачаңызды үзбөй көрөм да. Анан кийин мен азыр мындай акыбалда турам. Жолдошум көбүрөөк ичип кетти да, акыркы күндөрү. Анан кийин өзүм намаз окуйм, эмне кыларын билбей эле сиздин передачаңызды көрүп, может бир мага бир жардам же кеңеш айтабы, кандай кылсам деп эле. Жакшы. Сиздин сурооңуз эсибизде, эжеке бир ушу жарымынан кийин жооп берели, биз азыр бир темага өтөлү. Ушул деги эле өткөлдөн кантип чыгышыбыз керек? Бул кыргын кырсыгы, эмелеке эжеке айткандай, табияттын кырсыгы, адамда кырсыгы эмнеге болуп атат, ушул жөнүндө бир сөз кылсак. Байыркы улуттун, деги эле элдин башчылары бул улуттук жүздү чагылдырыптыр. Улуттук деги улуу журттун жүзүн чагылдырып турган, касиетти пир туткан ата бабалардын арбайларынын сырларына шайкеш келген табыгый улуу мыйзамдар менен жетектеп келиптир элди. Саясий мындай батыштын мыйзамы менен эмес, табыгый улуу мыйзамдар менен улуу журтту жетектеген. Кыргыз улутун өнүктүрүү, экономикасын көтөрүү, коопсуздуктарды так сактоо, ыйык, өзөктүү менталитетти колдонсок улуу журт жөнөкөй өнүгөт. Ансыз деле ушу көкө теңир сезип туюп тургандай, түрдүү элди туурап отуруп, өнүкпөй турган коркунучта жолдо калдык.
Себеби өзүнүн тегин тааныбаган эл деги эле кор болот. Өзүнүн тегин тааныбаган эл кор болот. Пешенебизге ушурку Кудай уюштурган азыркы кырдаалда чоң үмүт менен жаңыча жашоону күтүп жаткан тегибизди, элибизди, куттуу элибиз эстеп ошо күтүп атат. Куттуу менталитетибизди баш мыйзам кылып алсак, Теңир колдоп тегиз заман орномок. Баш мыйзамыбыз туура болбой атат, улуу журттун өзүнүн бараткан багыты, берип аткан багытыбыз туура болбой атат. Эми менталитетти тездеп иштеп чыкпасак, эми чындап улуттарга жем боло болобуз. Башчы качканы менен батыш мыйзамы жетектеп турса, кантип өнүгөбүз, урматтуу улуу журт. Кыргыз элин оңош үчүн ошо ааламдан берген бир так билдирүүлөр бул. Канындагы мыйзамын уюштуруп бербесек, бийликтегилерди Кудай арбай урат, батышты бороң каптайт. Караңыз, улуу журт оңолсо, кыргыз козголсо кылым оңолот, же кыргыз козголсо кылым козголот дегендей дүйнөгө чагылат экен. Кыргызды оңдош үчүн улуу журтту канындагы мыйзамын уюштуруп бериш керек. Болбосо бийликтегилерди Кудай арбай урат, батышты бороң каптайт, банкрот болуп тунат. Улуу кыргыз улуулугун сезбесе, Көкө Теңир тозогун буйруйт. Мына, улуу кыргыз улуулугун сезбесе, Көкө Теңир тозогун буйруйт. Ала тоосу силкинет, жер көчөт. Мына Алайда бүгүн жер титирөө болду деп атат, жер көчүп атат. Эл түбүнөн өчөт, өсүп. Бул дейлап кетти го элдин аң сезими, ансыз деле өчүп калды. Кыргыз улутуна, журтуна башчы болгондон коркуу керек, себеби улуттан, Көкө Теңир тараптан буйрулган өтө укугу көп. Кыргыз башчысы кыргыз журтун кыргызчылыкты билбесе, бөлөгөлдөй эсептесе, ээлик кылып узай албайт. Кыргыздын менталитети бул улуу журттун байлыгы, ден соолугу, духу, куту, наркы, салты, ырымы, коопсуздугу, коломтосу, келечеги керемети, өлбөстүгү, анан болумушу. Кыргыздын менталитетине калыптандырыш керек болуп атат азыр. Ушу мамлекет башчыларына биз көп кат жаздык. Акаевдин убагында, Бакеевдин убагында, азыркыларга деле. Кайы билиминен бир кеңеш алып койгула. Жаңы доордо кыргыз журтуна табыгый мыйзамды жетектөөчү ушу тилмештен кеңеш алып койгула. Могу табылма илим, деги эле кесип, бул жасалма дүйнө, окуп алса болот. Мына мен медикке тапшырам деп эле барып окуп алып атпайбы, мен мугалимге барып эле тапшырам деп окуп алып атпайбы. Ансыңарындай бул кесип, могу табылма илим, бул жасалма дүйнө. Ал эми кайып дүйнө илими, бул кандагы табыгый илим. Мына бул кандагы табыгый илим. Кандагы тунук дух болуп берет. Табылма окуунун эч сыры болбойт. Тескерисинче табыгый илимдин улуу үнү болот, ишараты болот. Кыргыз духунун болушу, өнүгүсү, уланышы ушу кенчи табыгый илимде болуп атат. Биздин ушул аракетибиз ушул болуп атат да, улуу кыргыздын улуулугун таанытып. Мына көктөн берилип атат, улуу кыргыз улуулугун сезбесе, Теңир өзүнүн тозогун буйруйт. Ала тоо силкинет, жер көчөт болуп атат. Мына так. Бул 2000 жылдары берилген маалымат. Биздин аракет ушу кыргыз журтун ойготуу, өзүнө таанытуу болуп атат. Болбосо мына Теңир буйругун бир тозогун берип атат. Жана кайтыш болуп кеткен 24 адамдын канчасы табылбады, бүгүн издөө ишин токтотту. Же кепинделбесе, же бир адамча көмүлбөсө, мына жер силкинип атат, эмне деген түйүшкө түшүп атат. Ошон үчүн Жеренеде өтө чоң бир керемет бар, урматтуу улуу журтум. Кыргыз анан табиятка сыйынат дейт. Кээ бир адамдар, бир жан дүйнөсү жардам адамдар. Табият ушу Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети болуп атат да. Азыр бир жерде так берилет, кыргыз элине өкмөт башчынын керек эмес дейт, багыт көрсөтүүчү адам керек делет. Табият өзү таразалап атат.
кыргыз касиети күчүнө киргенде техника деле өнүндү. Бирок келечек бул улуу элдики болуп атат. Жаңы журттук, улуу журттук ушу келечек ушул элдики болуп атат. Теңирдин куттуу балдарыныкы. Ой кошуп атабыз, сөз кошуп атабыз, мамлекет башчыларына бир жардам кылып атабыз, улуу журтту козгоп атабыз. Бирок эски түшүнүктөн коштоп кулдай албай атат. Бүгүн бир врачка жолугуп калсак айтып атат: "Агай, муну эмне мамлекеттик деңгээлде алып кетпей атат сиздин сүйлөгөнүңүздү" дейт. Улуу журтка эмне мынчалык жетпей атат? Ушу 100 кишинин 3-өө, 5-өө козголсо эле бир жакшы болбойт беле дейт, бирок башка жол болбой атат. Улуу Теңир колдогон жооптуу башчылар, мына биз карапайым эл аркылуу алып баратабыз. Ушу сумкамды көтөрүп ак үйдүн тегеренип канча жүрдүк, канча депутат менен жолуктук, ушулар бир баш мыйзам кылып көтөрүп чыгабы, баш мыйзамга бир кошобу, жогору кеңеш жоюлсун, Данышмандар кеңеши түзүлсүн деп 2013-жылдары жүрдүм. Жарым жыл, бир жыл митинг уюштуруп. Данышмандар кеңеши, акылмандар кеңеши түзүлсүн деп. Ансагандай мына ошолорго билдирүү болуп атат. Улуу Теңир колдогон жооптуу башчылар өлбөс менталитетти, мыйзамды ордуна койгула. Силерде ыйык жер, чексиз көк асман, ала тоо топудай кыргыз эли күтүп жатат. Кыргыз каны көтөрүлүп, төбөсү көккө жетилип турганда дагы күтүп жата албайт. Эл толкуганда Көкө Теңир аны өзү көтөрөт. Эч мыйзам токтото албайт. Башчылар баш мыйзамды таппасаңар, Теңир силерди четтетип коет. Кыргыз башчысы куулганда кыргыз менталитети ушу Арстан Алайга бир кут түштү, улуу илим түштү. Башчылар баштагыдай эле отура берсеңер көрбөй, жашоодон куру каласыңар. Кайып дүйнө бул Көкө Теңирдин ишараты, шарапаты, илхамы. Башчылар эми илим таанып, Көкө Теңир дилине салып, тезинен мыйзам утурлап уютуп алат деген жылуу дем менен кайып дүйнөнү баалаган кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу, улуттарды бириктирүүчү Орто кеңештин миңдеген мүчөлөрү жана жетекчиси Арстан Алай деп ушунтип билдирүүлөрдү жазып келдик. Бүгүнкү күндө оор акыбал болуп атат. Кыргыз журту өтө кырсыгып деле бүттү. Бирок жолун таппай атат. Багыт бере албай атабыз. Биз ушу Кенедей телевидениядан энергия коротобуз, пул коротобуз, убакыт коротобуз. Бизди сырттан бирөөлөр каржылап аткан жок. Бир дин өкүлдөрүндөгүдөй же батыштагыдай бир саясатчыларды каржылап ушу саясат жүргүзөсүңөр деп батыштагыдай каржылап аткан жок. Ошо кыргызды таанытам деп, улуулугун таанытам деп өзүм канча жылдан бери канча эфирге, канча телеге, канча гезитке эмне деген миллион деген сомдорду, 100 миң деген долларларды расход кылдык. Урматтуу улуу журттун мезгилибиз келди. Мына жерине силкинип атат. Бул жерде так билдирүүлөрдү бердик. Кыргыз улуулугун сезбесе, Көкө Теңир тозогун буйруйт, ала тоосу силкинет, жери силкинет, жери көчөт, эл түбүнөн өчөт, эл өчүп калат, багытын таппай калат. Мына ушинтип силкинип атат. Ушул жерлерде укмуш көп, жаратылыш жөнүндө көп берилген. Эмнеге кыргыз журту ойгонсанан жаратылыш кырсыгы токтойбу? Ооба, кыргыз журту ойгонсо жаратылыш өзү коопсуздугу токтойт. Себеби табиятка, жаратылышка адамдын жан дүйнөсүнүн таасири эң негизги ролду ойнойт. Адамзаттын жан дүйнөсү өспөсө, жаратылышта түркүн коопсуздуктар, кыргындар, кырсыктар, сүрүүлөр, өлүмдөр, оорулар көбөйөт. Жан дүйнөдө жаратылышты коргоочу касиет бар. Караңызчы, жаратылышка адамзаттын жан дүйнөсүнүн таасири өтө чоң. Анан ушу улуулукту түшүнө албай күлкү кылып чыгышты го, бул Зимани Бут деп айтты депчи. Жан дүйнөңдө сенде кыш болуп турса, кырс мүнөз болуп турса, ал табиятка чагылышып турат экен да. Ошон үчүн мээримиңди төк болуп атпайбы?
Жер эненин касиети жана кызматы жер эмнеге силкинип атат, жер эмнеге көчүп атат, ушул жөнүндө. Жер эне касиети бул ааламдык сыйкыр күчкө ээ. Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети эмне экен? Бул табият экен. Жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы экен. Бирөөнүн жан дүйнөсүн кирдетсең, көңүлүн оорутсаң, жок жерден, болбогон жерден. Табиятты кирдетсең, кассаң, сен Кудайдын жан дүйнөсүн кирдеткен болуп атасың. Ансыгандай жер эне касиети бул ааламдык сыйкыр күчкө ээ. Адамзаттын ыйманына карап, коштоп колдойт. Эгер жер эне нааразы болсо, табият кырсыгат. Эгин, мал, түшүм болбойт. Инсандардан жакшы мамиле жоюлат. Жер эне касиети кызматы бул Кудайдын кереметине тете. Караңыз, урматтуу улуу журт. Качан ошо кыргыз табиятка каршы чыккан, табыгый мыйзамга качан каршы чыккан? Эй, тишең сыңгыр, ышкырбачы, шамалды сөкпөчү деген го. Каршы чыкпаган. Азыр жамгыр жаап атса сөгүп атабыз да, күн бузулду, таң озурайын жаабай эле койсо болмок. Бул жерде жамгыр жааса бул Кудайдын мээримин төккөнү болуп чечилет. Урматтуу улуу журтум, кечигип атабыз биз. Алтын доорду курууга адамзат өзү милдеткер, өзү жоопкер. Мына так берилет ааламдан. Биз лозунг кылып офисибизге дилип койгонбуз. Толгон токой батыш идеология саясатына караганда кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик деп. Чындап эле ушундайбы? Мына караңыз. Толгон токой батыш идеология саясатына караганда кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик. Улуу да, улуу журт да өзү. Мына кайра жаратылыш кереметинен кыргыз элинин жан дүйнөсүнү куралган. Эгер ушул элдин жан дүйнөсү өспөсө, анда жаратылышта түркүн коопсуздуктар болот. Жейлгертен макал бар. Эл жер киндиктеш деп. Эл бузулса, жер бузулат. Аял бузулса, ер бузулат деген кеп бар. Эл бузулса, жер бузулат. Аял бузулса, ер бузулат. Мына бүгүнкү күндө жер силкинүү көп болмокчу, анан аны улуттук академия тактап бермекчи, анан жерге чип коймокчу деген. Бул жерде так берилет. Кыргыз журту табиятка каршы чыкпайт дейт. Тетирсинче пикирлеш, сырдаш болуп алат. Улуу кыргыз табиятты сыйынып туруп жетектейт. Не деген керемет сөз. Улуу кыргыз адамзатты ушу сыяктуу аруулантып келип туруп анан бириктирет. Ааламды сыйкырлап башкарат. Мына о жакта турат ааламды улуу кыргыз сыйкырлап башкарат. Ышкырса шамалы келип атпайбы? Сыйкырым эмне? Сырдашып алат, пикирлешип болуп алат деп. Ооба, эми Аллага сыйын, маселе жок. Алла жараткан жер энени, сууну, ташты. А бирок секунд сайын абага керек болуп атпайбы? Абага кантип таазим этпейбиз? Сууга кантип таазим этпейбиз? Жашоо жок болуп атса, суу адамдын өмүрү болуп атса, жашоо Кудай жарыгында да так берет. Мен сууну жаратып, суу жандыкты жаратып, анан кургакка чыгарып, сууда мен бармын деп берет керек болсо. Ошон үчүн барып туруп дегеле адамзат сууга түшпөй калат дейт, жанагы көлгө. Тетирсинче сыйынып калат делет. Себеби сууда эмне бар? План программа бар. Отто эмне бар? Жан, рух бар.
Мен оттун сырын билип күч кубат алам. Абада эмне бар? Өмүр булагы, келечек чырагы, жаңы идеялар. Мазар ээси арбай, воздух, духтар, духов возит. Караңыз мына. Сууда информация бар. Информация кармайт. Мына таза суу түшкө кирсе, бул жаңы багыт, туура илим деп берилет. Селение знания деп. Суу таза, суу түшкө кирсе. Ошентип биз жаратылыш коопсуздугун токтотуу үчүн эң биринчи улуу журттун өзүн таанытышыбыз керек, эң биринчиден. Анан жанагы жан дүйнөдө кыш болбосо, кырс болбосо адам ошол табиятка чагылышат. Ыйык жерлерди тебелебегиле, депсебегиле, сатып бирөөгө ээ кылбагыла, мыйзам чыгаргыла деп берилет. Ошо улуу жол башчыларга. Себеби тебелесең, тепсесең, ээ кылып бирөөгө сатсаң башка улутка, алтындыгас деп мисалга. Ошо жердин пирлери, ээлери чарпып коет. Мамлекетте оор жоготуу болот дейт. Ошо жерден шайыктар, мазар ээси деген бар го. Мына мазар ээлерине барып адам айыгып атат го. Мазар бул көкүрөк болсо, да бир жер мындай курсактыр, туташ эле да. Мамлекетте оор жоготуу болот. Аныкталбаган оор каптайт элди дейт. Себеби ошол жерден шайыктары, пирлери чарпып коет. Экологияны кароого алсаң, экономика өзүнөн өзү көтөрүлөт, болбогон иш болот. Кыргыз журту эки жол менен гана бутуна турат. Бул улуу журттун менталитет, идеологиясын тактап берип, ошого карап баш мыйзам куруу. Чочубаш керек батыштан башка өлкөдөн. Себеби булар кыргыздан тараган адамзаттын баары. Азыр кыргызга же кыргызчылыкча бирикчүү мезгили келди. Тетирсинче тең ата сүйлөшүп бийлик жүргүзүш керек аларга. Шарт окулат аякачы кийин башчыларга. Кадимкидей батыштын кырсы, батыш эли табият кырсыгын токтотуп бер деп Арстан Алай сизге кайрылат деп берилет аламда. Сиз ошолордун аныктамасын жазып коюңуз. Шарт окуйсуз дейт. Адам ата көрүнгөндө да шарт окуган. Мына бу жерде да бар мына. Ар бир адам аба ырайына таасир этерин билип, жан дүйнөсүн мээримдүүлүккө өткөрсүн деп. Ар бир адамдын аң сезими жаратылышка, аба ырайына таасир этилет экен. Ар бир адам өзүнүн жеке ою менен аалам жарге таасир этерин мойнуна алып, өзүн жоопту сезсин. Караңызчы кандай шарт окулган адам атадан. Ар бир адам жеке психология менен могу цивилизацияга, жаңы цивилизацияга таасир этерин сезип, психолог болсун. Ар бир адам аба ырайына түз эле таасир этерин эстеп, мээримдүүлүктү закон кылып мүнөзүнө калыптандырсын. Ар бир инсан өз кудуретин жаратуучу эсептесин. Ар бир адам бир күн кылымга көбөйтүлөрүн сезип, ар күндү өтө этияттап пайдаланууга жоопту сезсин. Биздин астыбызда көп илим бар. Биз тамгаларынды гана таанытып баратабыз бүгүнкү күнгө чейин, бир жылкы эфирде. Ар бир адам секундта бир доор өтүп жатат деп баалап, жомоктоштуруп, улуу закондорду ишке киргизсин. Ар бир инсан жер аалам астында түбөлүктүү жашоого жооптумун деп сезип, өзүн өлбөстүккө үйрөтсүн. Мына барат экенбиз го биз мына. Жерден көтөрүлөт экенбиз. Жер ааламдын астында бир адамдын жаны жоопкер экен. Ошону билсин. А мурунку биздин жоопкерчилигибиз кандай болгон? Эптеп эле
үйлүү болоюн, машинелүү болоюн жана башка бир жеке кызыкчылык, эки көз менен эле көргөн нерсеге карап келгенбиз. Мына бүгүнкү күндө, урматтуу улуу журтум, айбан менен адамдын айырмачылыгын да салыштырып да көрсөк болот. Кой эчкидей болуп талга чыккан жок, өз закону менен жашап атат. Бирок ошол малдын табиятка, ааламдан Кудай жараткан милдетин аткарып атат. Ал ошо табият менен адамды бириктирүү үчүн, гармонияда кармоо үчүн жаралат экен. Этинен, сүтүнөн, жүнүнөн мурун. Малды кармаган адамдын мүнөзү башкачараак. Шаарда шайтан бар деп акыл иштелет, алдамчылык бар. Айылда мазар арбай бар. Айыл бул ааламды чагылдырат, ааламга жол болуп чагылдырат. Айыл бул башат болуп чагылат. Түшкө айылыңда жүрсөң, бул ошо башатка кайт деп атканы чечилет. Себеби а жерде мазар арбай бер. А жерде табыгый мыйзам бар, табыгый жашоо бар. Ошентип айылдыктардын асмас мүнөзү өзгөчөрөөк, табыгый. Малды кармаган адамдын ошо жер энеден бир кандайдыр бир керемет ошо адам өтүп турат экен. Чагылган менен чарт этип, жамгыр менен бир Кудайдын мээрими жерге төгүлөт экен, анан мал аркылуу адамга өтөт. Караңыз мына. Адам менен табиятты гармонияда кармап берет экен. Малдын жаралуу максаты. Экинчиден, сүтү, жүнү, тезеги, териси, сөөгү, чучугу жана башка бүт пайдага кетет. Сөөгүн мисалы илгери талкалап унга кошчу. Камдыкорумга жана башкага кошчу. Азыр кандай колдонулуп атат? Адамдын тезеги да жерде болуп атат, сөөгү дагы. Эң жаманы мына мүнөзү, көрө албас ичи тары, кыш мүнөзү, кырыс мүнөзү аба ырайына, жерге, алты катар ааламга таасир этип атат. Чөйрөгө эң жаманы ушул болуп атат, урматтуу улуу журтум. Биздин пайдабыз барбы? Ошон үчүн биз какшап келатабыз да. Жоопкербиз, биз жаныбыз уу дүйнөдөн келген, бийик дүйнөдөн кайра бийик дүйнөгө кетет, биз жоопкербиз деп келатабыз го. Кара күч менен токтото алабызбы биз азыр барып, элди көчүрүп, мисалга, же МЧСти күнөөлөп, бир министрди соттоп, улуу башчы багыт бериш керек да. Кайсы жерде касиет болсо ошол жерде иш жүрүшөт делет. Касиет деген бул өзү эмне? Касиет бул көз ачык эмес, касиет бул ырчы чоорчу эмес. Касиет бул мазарды кырып жүргөн бир байкуш эмес. Касиет бул ааламдык түшүнүк, ааламдык бир маданиятка өткөн кишини ошо касиеттүү деп коет. Касиеттүү адам, калыс адам касиеттүү болот дейт. Мына Кудай эмнеге жаратыпты жерге? Теңдикти кармап бер деп. Тең деген бул калыс деген сөз да. Анан калыс башчы болбосо, калыс ата болбосо, калыс эне болбосо, анан касиет жок да демек. Касиет болбосо а жерде иш жүрүшпөйт да. Жакынын шайлап ал, 3 дипломуна карап шайлап ал, батыштан окутуп келсек дейт да, күлкүнү келтирет ушу. Жан дүйнөсү жарды бийликтегилер. Кыргызды оңдоп ийет дейт да. Кесиби жок, кемчилиги, кесиби көп, кемчилиги жок, кыргыздар башкарат дейт азыркы жаңы доордо. Кемчилиги жок мына. Улуулукка өтсөң сенде кемчилик жоюлат. Кесиби көп, кыргыздар ошол башчы боло алат дейт. Мына эмне болуп атыптыр караңыз. Кайсы жерде касиет болсо ошол жерде иш жүрүшмөк экен. Касиет бул эмне экен? Бул калыстык, улуу маданият, ааламдык түшүнүк. Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет. Касиетиң болбосо ата теңиң сени кеселдетет. Касиетиң болбосо эгиниң да бекер болот, касиетиң болбосо эгиниң да кесел болот. Касиетиң болбосо элиңе сен наалбагын делет. Касиет деген ушу ааламдык түшүнүк болбосо, анан наалый бересиң да, кыргыздын душманы ким дейт?
Анан кыргыздын душманы мен кыргыз дейм дейт дегенде өчүп каласың кээ бир адамдар. Кантип кыргыздын душманы кыргыз болсун? Тилин таппасаң сага үй бүлөң да душман да. Кыргыз кыргызга душман эмес. Керек болсо. Касиет болбосо, сенде бийик түшүнүк болбосо, анын жан дүйнөсүн түшүнө албасаң, урматтуу журтум. Жер эне Кудайга улуу кабарчы дейт. Жер эне секунд жашооңо күбө. Анан бизди көрүп атат, анан жазалап атат да. Жер эне аркылуу жазалайт да Кудай. Ошон үчүн токтотуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Улуулугубузду таанышыбыз керек. Мына ааламдык билдирүү. Арыстан Алай оюн токуп чыккан жок. Арыстан Алай бир чоң кызматын гана аткарып атат. Бүгүн теледе мындай ушу жакын арада КТРде бир эфир болду дейт. Теңирчибиз анан дин бул. Ал майда сөз. Теңирчилик өзү дин эмес, урматтуу журтум. Бул дин эмес. Мына нур дүйнөдөн келген, могу 5-7 дүйнөдөн келген. Акырет теңир сырлары, ошо нур дүйнөнүн түпкү нускасы. Ошону түшүнүп албай бир эфир коротуп атат. Элди буруш керек, бурулуш кылыш керек. Ал өткөн заман эски. Теңир деген, эски дин дегендин баары азыр ошол ааламдык түшүнүккө өтүш керек болуп атат. Мына кудайлык сыпатка жетиш керек болуп атат. Ошо маданиятка калыптаныш керек болуп атат. Мына ошо жер эне кырсыгында биз издедик. Ошол боюнча кичине талкуу кылдык. Ар бир адамдын канында, көкүрөгүндө бул жашап жатат. Анан батышка барып багынып бербеш керек. Чыгыш, күн чыгыштан чыгат го. Батышка батат го. Батыштан күн чыкпайт го. Ошон үчүн кыргыз чыгышка карап тилек айтып келген. Кыбыланы издеп келген эмес. Кыргыз үчүн 4 тарабын кыбыла. Кудай жарыгында да так берет. Мен 4төн жараттым дейт. Түндүк, түштүк, батыш, чыгыш. Азыр чыгыш илими күчкө кирип атат. Чыгыш бул кыргыз. Батыш банкрот болуп тынат эгер кыргыз журту ордун таппаса. Кырсыктайт, бороон каптайт дейт. Бул жерде кайра берилет, улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, ушу батыш элин улуттарды ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат. Кайра бир так берилет, улуу кыргыз улуттарды боштондукка чыгарууга жоопкерсиңер деп. Боштондук боюнча өткөндө сабак өттүк эле. Боштондук деген эмне экен бул? Аалам мынабу. Табиат адам жөнүндө кең түшүнүккө ээ болуу, өзүнүн жаратуучулугун иштетүү, өзүнө иштетүү, ишенүү, өзүңдөгү керемет күчтөрдү өнүктүрүү. Кыргызчылык бул сыйкырчылык, уялбаш керек. Баланын жүрөгүн көтөрөт го кыргызчылык менен. Оңолуп калабы мына өзүнө ишенет алчы. Өзүндөгү керемет күчтөрдү өнүктүрүп алган ал эжекем. Энем. Кең түшүнүктө. Анан аалам сырын билбей туруп эле ааламга сыйынуу бул жеткен маңкурттук, аберсиздик, айбансымал сезим. Ал милдет кылуу сыйынуу, а сырдашуу бул сыйкыр касиетке ээ болуу. Аалам сырын билбей эле сыйына бергенде болбойт. Жарымынан оп калыптыр ушу эфирге көрөрмандарга, көрүүчүлөргө, күтүп көргөндөргө эмеле эжекем айткандай жооп кылалы. Эмеле эжеке, ушу эгизиңиз деп коебуз биз эми жаңы тилде. Эркек кат аял болуп жашабагыла дейт, аял эркек болуп баягы атаандашып жашабагыла, эгиз жашагыла дейт. Эгиз болуп жашагыла. Эгизим деп айтсаңыздар болот мындан ары. Эгизиңиздин 50 грамм менен дос болуп атканы бул биринчи кыры. Ал энергиялуу эркек. Таппай атат мындай. Жан дүйнөсү батпай атат бул жашоого. Кысылып атат. Сиз анын тилин тапканга аракет кылыңыз. Мактаңыз, коштоңуз, колдоңуз. Аял жаны ааламга барганда баланын тарбиясынан мурун дагы эрдин тарбиясына биринчи жооп берилет. Себеби теңирден ошондой буйрулган деп берилет. Эшиктен кирип келип апаң барбы деп сурайт го. Эне катары көрөт сизди. Сиз баспаңыз, бул биринчи. Экинчи кыры өткөл улгоо мезгилде көктөн буйрулуп илим түшкөндөн кийин ден соолугунан, ырыскыдан, ичкиликтен, бийликтен, байлыктан өңүнө өтө суу көрсөтүп коет. Жана башка бир кырсыгуунун бир түрү. Ал эгизиңиздин
50 грамм ичип атканы бул сизди кырсыктырып атат. Сиз өзөксүз. Аял ааламга өзөк деп берилет. Өзөк. Аялдын жан дүйнөсү жакшы өнүксө, өнүктүргүч ошол үйдүбү чөйрөнү көрктөндүргүч, жаман жака өнүксө жегич ириткич зат дейт. Ошол сиз ордуңузга түшүшүңүз керек болуп атат. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло, салам алейкум. Угуп атабыз. Алло, салам алейкум. Угуп атам. Мен ошо түш жөнүндө айтайын дедим эле. Түшүмдө Кыргызстанда катуу жер титирип атыптыр. Жер титиреп, ушул үйлөрдүн баары курап, жер бөлүнүп, жер жаракка кетип, жердин астынан жанагы эмелер, вулкан сыяктуу чоктор чыгып атыптыр, эмнени белгилейт? Жакшы. Жакшы. Бул эгер жер титиресе түштө, жерде жаракка кетсе, үй куласа, очок куласа, бул кырсыгуунун чоң белгилери болуп саналат дейт. Мына биз айтып атабыз да азырчы, кырсык болот, кыйынчылык болот, ылгоо болот деп атабыз. Ооба бир акыркы доор, бул акыркы заман деген бул алтын доор экен, ошондо бир өткөөл ылгоо. Анан бул сиз өзүңүз аябай касиеттүү экенсиз, бул улуу журтка берилип атыптыр. Ушундай бир кичине ажырым болот. Эл арасындагы, бийлик менен улуу журттун арасындагы бир ажырым болоорун, бул бир силкинүү болоорун, бир козголуу болоорун, бир изденүү болоорун берип атыптыр да. Ушундай болуп чечилет. Азыр таппай калдым. Окуп берет элем. Урматтуу улуу журтум, биз ушул эртеден талкуу кылып өткөндөй, ар кимибиз бир жоопкерчиликти бир мойнубузга алалы. Ар бир адам ошо аалам жерге ою таасир этерин билели. Мына өзүңдө, мына тандыр көчү, жер көчү, үй көчү эгер очок бузулса, бул чоң жетишпестик экен улуу журттун, ошо кыргыздын жан дүйнөсүнүн жетишпестиги. Кырсыгуусу, анан ошондо өз жолуңарды тапкыла, өз жолуңарды таба элексиңер деп аткан экен. Ошо сиз касиеттүү экенсиз, эми түш жеке адамга берилбейт, эл журт үчүн берилет, көчө үчүн берилет, улуу мындай айыл үчүн берилет, уруус үчүн берилет, ушу улуу журт үчүн берилип атыптыр. Ушу багытын таба элек деп жана биз айтып атпайбызбы, бизге ааламдан берилип, эми капа болбосун, өкмөт башчы болголу эртең мага. Өкмөт башчы керек эмес дейт, багыт көрсөтүүчү адам керек деп берилет ааламдан. Биздин чоң салымыбыз бар дегеле адамзатка. Биз ошо Казакстанга барсак жакында бир эжеке бар экен, ошо элге жол көрсөткөн. Ошону өкмөт карабай калыптыр да, пенсияга чыгарыптыр. Пенсияга чыгарат экен, ай сайын акча которуп берет экен. Эмнеге дегенде, ушу элди агартып атасың депчи. Карасаңыз кандай маани берет бул Назаралиев. Кандай ошол бир сезим иштеген киши улуттарды бириктирип атат. Караңыз эми ушу адамдын жашоого жаралуу максаты да ушу экен. Мен ушу эл үчүн деген партиянын лидеримин. Ааламдан ушинтип берилип, анан издесек андай партия жок экен, ошо партияны ачканбыз. Жаның эл үчүн жаралат деп берилет ааламдан. Таның, могу турпатың жер үчүн жаралат дейт. Анан эми муну чечмелеши көп. Бир кырынан оюң менен окутсаң элге, эл түш көрөт экен, байланыш алат экен, изденүү башталат экен. Муну өзү теңирчилик деп коет экен. Ой менен кеңеш берүү, ой менен окутуу бул теңирчилик. Кудай ою менен окутат го. Кудай дагы ошо теңир да ошо ою менен окутат. Ооз менен окутуу бул элчилик. Ооз менен багыт берүү бул элчилик дейт. Караңыз, ошондой ооз менен, ички жан менен кеңеш берип атпайбыз. Бул эл үчүн, жаныбыз эл үчүн жаралыптыр. А турпатыбыз жер үчүн жаралыптыр. Ошо колубуз менен барып, мисалы, суунун башын бурабыз. Кол күчү менен барып бир мындай табиятты көрктөндүрөбүз. Ошондо ошо адамдын жан дүйнөсүнө ошо жаратылышка тийгизген
таасири ушул экен да. Жүрөгүбүз, сезимибиз, оюбуз ошо оңол болсо, жаратылышта да ошо түркүн коопсуздуктардын болуп аткандыгы ушул экен. Мен ушу аябай таң калам адамзаттын жан дүйнөсүн аябай жабыркап калганына. Мына ушу илгерки же Куран китептеби айтып жүрүшөт, акыр заман болот, болуп калды, белгилери ушул деп. Жок, бул табыгы илимде так берилет. Акыр заман жер астын болуп кетпейт, бирок мындай ылгоо өткөн болуп өтүп кетет ар кайсы жерде деп. Акыркы заман, бул акыр заман деп айтылган. Акыркы курс 4-курс болуп калды го азыр. Акыркы класс 11-класс болуп калды го. Анысы кандай, бул акыркы заман, бул алтын доор. Бул доордун бурулушу экен бул. Мына жаңы доор башталып атат. Бурулушта ылгоо болот. Ыйман сыпат күчүнө кирет. Ыймандуулар, сыпаттуулар ынтымакка, ырыскыга, касиетке ээ болушат. Опол тоодой эркиндик энергиясына жетишет. Ылгоо сыноодон өткөндөр өлбөстүккө өрнөк болот. Жетпегендер эки дүйнөдө тозокко кабылат дейт. Мына ошон үчүн айтып атабыз да, жан дүйнөнү бошотолу, боштондукка, өлбөстүккө ээ бололу, унчукпастыкка, улуулукка өтөлү деп атканыбыз. Ушунун баарын эле бир алып бара айтабыз. Анан көктөн илимин түшкөндөн кийин Кудай өзүнүн буйругун ишке ашыруу максатында ушу 27 түрлүү кырсыгын берип атпайбы? Табыгый кырсыктан, ден соолугунан, ишинен, мал пулунан кысып келетат. Ушуга да маани бербей атабыз да. Кайра эле эки көзгө алдырып атабыз. Мына топтогон байлыгың эртең ооруп калдың. Пайдасы тийдиби? Канча жыл сен энергия короттуң. Ошо байлыкты топтойм деп сен ден соолуктан айрылдың. Тагдырды тапшыралычы ошо Кудайга. Тагдырды тапшыралы табыгы илимге. Эл арасынан суурулуп чыккыла деп берилет бул жерде. Ушу эки дүйнө эрежесин элге жеткиргиле деп. Кана урматтуу улуу журтум, ушу кырсыгуу боюнча, кырсыктардын болушу боюнча бир суроо кылсак, жооп кылсак. Түш өтө жакшы. Түш аркылуу ата бабанын арбайы, ааламдык сыйкыр күч Кудай сизге аян берип атат. Анан сууга айтып кой. Ай сен ал түш эле көргөн жоксуң. Түш аркылуу сени ыйманга чакырып атат, ынсапка чыгарып атат, сыпатка өстөп атат, эскертип атат. Анан жөн эле жүрө бер. Бизден укмуш түш жогортат. Күнүгө бир 100 адам, 30 адам, 40 адам. А бирок талабын аткарган эч ким болбой атат да. Талабын кантип аткарасың? Кел, илимге чуркап кел. Өстүрөлү биз, өйдөлөтөлү. Азыр жерде эжекейлер ушу керек болсо 2 этаж үйлөрүн актап, 8 жер көрпө алып койдум, жер төшөк. Ордону ачайын дедим деп атат. Мамлекет көргөн жок азыр камдычы. Карапайым эл көрүп атат. Ош жерге барып окусаңыздар болот. Мына Сокулукта биздин ордо бар. Беловодскийде бар, райондун центринде. Кеминде бир эжекем ачты. Бишкекте бар. Жана башка жерлерде бар. Өйдөлөңүздөрчү, мына ааламдагы сыйкыр күчтөрдүн, Кудайдын максаты бирөө эле болуп атат. Жер пендесин ыйманга чакыруу, сыпатка чакыруу болуп атат. Анан ал болбосо анан кырсыктырып атат. Бир түндүк мына бизге бир Нурлан деген бала келип айыгып кетип айтып атат. Кийин бир 30 000 сом ыраазы сылгына төгүп келип туруп, байке китеп чыгарып атып, ошого кичине спонсор болуп коеюнчу деп. Анан ошо элдин көзүнчө айтып атат. Бир түндүк ооруну, бир түндүк уюктабай чыккан уйкуну жеңиш кыйын экен дейт. Ага караганда бир жылдык кышты жеңиш бул жеңил экен дейт. Караңыз, урматтуу улуу журтум, башыңыздарга келген жок да. А биз көрүп атабыз, көрүнгөн, кыйналып келген, кырсыгып келген адамдардын жан дүйнөсүнүн ошол деңгээлге түшүп калганын, ооруп атканын, аны кайра алып келиш оор го, татаал го. Ага бир мезгил, ага бир убакыт, ага бир кайтпастык, ага бир чоң эмгек керек го. А ошого жетпей койбойсуздарбы? Ооба. Же элдин түйшүгүн тарталы, же оор айтканда көрдүн түйшүгүн тарталы. Бул жерде так айтылат. Ушу касиеттүү адамдар элдин башына барып багыт көрсөткөндө табыгы кырсы өзүнөн өзү токтойт дейт.
жана МЧС деген мекеме өзүнөн өзү жоюлуп да кетиши мүмкүн. Жоюш керек. Себеби жер энеме эрибин төгөт. Энемди эле элестетиңиз, мына атаң Кудайың, энең умайың дегендей эле. Атаң Кудайың бир микро мындай берилгенде. Мисалга катары, кеч келсең, тетирлесең, пайдаң тийбесе, жашоого жаралуу максатың билбесең, атаңды тааныбасаң, жаманатты кылсаң, кырсык болобу, урабы, жазалайбы, сөгөбү, энең каргайбы, тамагын бербей коебу, кабагын бүркөйбү, чымчыйбы, чыбык менен сабайбы? Мына ушул сыяктуу эле жер эне да ошентип кырсыктырып атат. Жашоого жаралуу максатыбызды билбей атсак, эки көзгө алдырсак, улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса дейт, ар улуттун улагасында калат. А улуу деген сөзүбүз бул өтө бийик сөз. Бул улуу маданият, улуу Кудай, улуу журт деген сыяктуу ушу бийиктик. Көрөрманыбыз бар экен, угуп атабыз сизди. Assalamu Алейкум салам. alaikum. Мен өзүңүз дейиңиз болом, ат башлык. Мен бул ушу биздин эки ажообузду тең түш көрдүм эле, ушу түш боюнча тең бир алайын дедим эле маалымат. Биринчи ушу Акаев ажообуз турганда кетээрин алдын ала түш көргөнмүн. Акаев биздин президентибиз ак үйдүн үстүнө мени чакырып алып, эл топтолуп туруптур, карачы балам, мени эл баалап айтат, мен мону курдум эле, тигини курдум эле, мени кетирип атат деп кеттим деп ошентип ыйлап атканда, ортодо бир 15 күн, 20 күндөн кийин эле жана революция болуп, 24-март ак жообуз кетпеди. Түш көргөндөн кийин болду да. Андан кийинки Бакиевди түш көргөндө а киши да бир ай мурун түш көрдүм, кетерин алдында. Энелер, апалар кара жабынып алып, бир ак үйдүн алдында зданияга камап алып сөгүп атыптыр. Мен эмне кылайын эми силерге тигинден ар кайсын айтыпчы. Андан кийин Бакиев ажообуз да кетип калды. Ошолорго кандай маалымат бересиз? Жакшы. Жакшы. Эми сиз өзүңүз ат башчылык экенсиз. Ат башын аябай баалаган эл көп. Ат башы деген эки мааниде чечилет экен. Бул аттын башы эмес экен. Бул аталардын башы барып, ошо чечтебөөдө отуруп, маселени чечкенде бир иштер чечилчү экен да. Жай көз ачыкка барып эле бирдемени чечип бер деп калат го. Ансандай бир ошо аталардын, ошо ата башы деген сөз экен бул ат башынын өзү. Ошо ааламдык байланышта. Анан ушу Алмамбет ата кайып илимин окуган. Сыйкырчылык илимин, мындай кыргызчылык илимин. Анан ошол билгендиктен ошо чечтебөө башына коюп атат. Ада жөн адам эмес. Мына мен өзүм ат башчылыкмын, Алай жергесине барып ушу адам ата көрүнгөндө эженин маалыматы менен. Анан ошол жерге Алай деген атты уттум. Алайга кут түшкөн, кудуретти, улуу илим түшкөн, ошо кут түшкөндө 18 депутат чыккан ошол жерге де. Кенедей жерден, ал кезде Токтогулдан 10 эсе кичик, бирок Токтогулдан бир депутат чыккан эмес. Анысы кандай азыр сиздерге дагы ат башыга да бир оомат келип турган мезгил, ошо аталардын жолу ошол жактан башталганы, Алмамбет кайып илимин алып жүргөн адамдын Манас бабама бир канат болуп берген, кеңеш болуп берген, кош ою, кош ой, жол ой дегендей ою, кош асман менен жерде чагылып турган Кошой бабамдан чыккан жерден. Ошо эми сиздин көргөн түшүңүз буну туш деп коет экен. Бул жерде эле так берилет, кээ бир туш болот деп берет да. Адам эгер ошо касиеттүү болсо, түштү туш кылып алса болот дейт. Жакшы түш берилдиби? Аны ошол эмунунан бир кичине секреттери бар, мантралары бар, жаратуучулук. Ошол түштү туш кылып алсаң болот дейт. Анан сиздин түшүңүз туш экен, бул биринчиси. Экинчиси, сиз өзүңүз өтө касиеттүү экенсиз. Мындай жаратуучу экенсиз. Мындайча айтканда, түш аркылуу мына көк асман ээлери
сизге аппарат катары берет экен, эми бир аппарат экран катары. Ошо өзүңүздү баалаңыз, пендечиликке көп берилбеңиз, пендечиликтен кичине арылыңыз, барып сизди эл түшүнөт. Мына мени да түшүнөт. Ар кандай айта берет, эми жан дүйнөсү жарды балдар. Түшүнөбү мени? Атасын кийин түшүнөт го. Атам туура эле айтчу экен, атам туура эле дечү экен, атамдын көзү ачык окшойт, баарын билчү экен дегендей кийин түшүнөт. Анысы кандай сиз дагы ошол кичине кереги жок иштерден, кереги жок достордон, кереги жок сөздөрдөн кичине арылып жүрүңүз. Көрөрманыбыз бар экен. Угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Мен түш жөнүндө суроо берейин дедим эле. Менин балам дайыма ушу президенттерди түш көрөт экен. Кыргыз президенттерин, анан Россиянын президентин ошолор менен сүйлөшөт. Кандай чечмелейсиз? Кол алып көрүшөт, учурашат экен. Жакшы. Эми ааламдан берилген түш жору бар. Ошо 2000-жылы, же болбосо 2012-жылы парад планета болду деди. Жылдыздар өзгөргөнү, могу илим түшкөндө адам тагдырды өзгөрдү, ошого карап түш жоруларды өзгөргөн. Мисалы болуп бала көрсөң оору дечү, акча көрсөң муну санаа дечү, аял көрсөң муну шайтан дечү. Аял кайдан шайтан? Аял ааламга өзөк болуп атса, аял дүйнө элинин түзүүчүсү болуп атса, бул жерде аял түшкө кирсе бул периштелердин түшкө киргени, жерененин түшкө киргени, обоненин түшкө киргени болуп чечилет. Наристе көрсөң, бул наристедей мүнөзгө өт дегени. Наристедей жан дүйнөгө ээ бол деген. Ошо мына алар күлүп жайнап, жан дүйнөсү жакшы, ошо мүнөздү өмүр бою тутун дегени. Акча көрсөң бул энергия болот, касиет, бул жердин кудай акча болгон. Анысы кандай түш жоруларды өзгөргөн. Анан ошол болушу. Бул президенттер түшкө кирсе, Кудай көзгө көрүнбөйт. Кудайдын ошол балаңызга келип атканы, үйүңүзгө келсе, үйүңүзгө бир кут келип атканы, Кудай бир мээрим төгүп атканы, ошо кудайлык сыпатка, мына сыпатка өт деп атканы, мына ушуну. Анан орус президенттерин көргөнү, орус о дүйнөнүн ээси деп берилет да. Бөлөк улут алчы. Бөлөк улут дегиле түшкө кирсе, о башка улут, инопланетан дегенде ал иностранец да. Ошол бөлөк өкүлдөр түшкө кирсе, ошо бөлөк дүйнөгө өт деп атканы. Бөлөк дүйнөдөгүлөр, мына жогорку дүйнөдөгүлөр, ошол түшүнүккө өт деп ошолор коштоп колдоп атканы. Анан ошо орус падышалар түшкө кирген өтө жакшы, ошол о дүйнөлөрдүн ээси келип атканы. Ошо Кудайдын үйгө келип атканы, же учурашып атканы, ошол мээрим төгүп атканы. Бул көп адамга берилип атат. Мындан башка чечмелеши жок. Урматтуу улуу журтум, биз мээрим төгө албай атабыз. Көрөрманыбыз бар экен. Угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Эртеден бери касиеттүү адамдар деп айтылып атат. Ушул касиеттүү адамдардын биринчи өзүнө алып жүрүүчү биринчи багыты, аткаруу милдети кайсылар? Ой, Азамат, рахмат. Не деген керемет суроо. Касиеттүү адамга айланыш керек. Бул касиетке өсүү керек, касиетке калыптануу керек. Касиет өзү оомат. Ооматты мээнет менен кармаш керек. Оомат 10 эле жолу келет. 40 жолу келет. Сыноо 80 жолу келет. 21 жыйынтык болот деп берилет ааламдан. 10 эле оомат келет. 10 эле жолу. Бул биринчи Кудай касиетти аянды Кудай берет. Касиетке калыптанган адам каражатты иштеп таап алат. Касиетке калыптанган адамга каражат келет. Касиетке калыптанган адамга ал акчаны чүкө кылып ойнотуп алат деп берилет ааламдан. Ушул ааламдык илимге калыптанган адамга акча келип түнөк табат дейт. Эгер сенде каражат болбой атабы, демек сенде касиет болбой атат. Касиет жоктугунан каражат качып атат. Анан касиеттүү адам кандай болуш керек дегенде, мынау жогорку адам деген этаптагыдай арбайлардын мүнөзү, инопланетан десе, бүгүн мага бирөө WhatsApp'тан жазып тур, ушуну айтпай эле койсоңуз деп. Жок, ааламдан ошентип берилет, инопланетан мүнөзгө калыптангыла дейт. Ал инопланетан деп бул батыш тилинде, жалпы дүйнө тилинде айтылып атат да, көрсө бул кыргыздын качып кеткен эле касиеттери болуп берилет. Жана кубулуп кетиптир, кайып болуп кетиптир, энергия, калория болуп берилет. Ошо энергия иштетиш керек. Мисалы, кыргызчылык деген бул улутчулдук эмес.
Мына кореец Саша айтып атпайбы? Мы все кыргызы деп атат да. Мы все кыргызы дейт. Бир күнү эми кичине калыптанып болуп атат, эки бөйрөгүнөн канча жылдан бери. Ошо жигитте болбосо алып келип сүйлөтөт элем ошону. Мына ошол айтып атат. Я тоже кыргыз дейт. Мы все кыргызы дейт. Карасаңыз, ошо кыргызчылык бул энерги иштетүү. Анан ошо Кудай сыпатка ээ бол. Эми Кудай сыпат деген Кудай мээрим эле төгүп турат турбайбы мына? Мен жан дүйнөмдү жаратылыш менин жан дүйнөмдүн көркөм чыгармасы, аны бузбагыла, сактагыла дегендей. Касиеттүү адам ошол сыпатка калыптаныш керек. Касиеттүү адам кандай болот дегенде, ар бир адамдын тилин тапкан адам бул касиеттүү болот дейт. Караңызчы. Ошол деңгээлге эмне кылыш керек? Аны үчүн өсүш керек. Ааламдык түшүнүккө жеткен адам гана ошол касиеттүү болот. Мына түш жooруп атат. Илгери түшүн жоорутуп, кичине ишаратына бир пулун берген, же бир кичине эмнеге деп ойлонсоңуздар, ал ааламдык нерсени жерге алып берип атпайбы? Түшүндүрүп берип атпайбы? Ат минип, жол жүрүп келип түшүн жоорутуп кеткен адамдар болгон экен. Азыр биз түш талабын ушул жөнөкөй эле жооруп берип атат, ошону так аткарбай атабыз. Түштөн кадимкидей аян берип атат. Анан жөн эле мен касиеттүүмүн, анан мен көз ачыкмын деген болбойт. Көз ачык бул өтө артта калат кийинчи. Кийин артта ким калат? Үчөө. Бийликтегилер, өтө байлыкка берилгендер, жанагы рамка ар кандай аягым динге кирип кеткендер, анан көз ачыктар артта калат. Аны кароого алгыла дейт. Көз ачык бул касиеттүү эмес эжекейлер. Касиеттүү деген ааламдык түшүнүккө жеткен адамдар. Анан ошо сыпаттарга калыптаныш керек. Бизге бөлүнгөн убакытта кичине жакындап калды, урматтуу улуу журттун. Бир 3 мүнөт, 2 мүнөт жыйынтыктап коелу. Эмне кылып жашаш керек азыр? Мына эжекем суроо кылып өттү. Кыскачараак эле. Табыгы жүрүм турум тутун. Бирөөнү кемсинтпе, кордобо, мазактаба, жаман сөздү оозанба. Кымбат баалуу кийимди кийбе, ушак сүйлөбө, ар дайым сылык бол. Жылтыр-жылтырга кызыкпа, менменсинбе, орточо байлык тутун. Соо ишти көп жаса, садага бар, бер. Теңир жолуна багыштап, жети нан чыгар, колуңан келсе кан чыгар. Кыргыз салтын пир тут, өзүңдү салт кылайык алып жүр. Ааламдык кызматтын, күчтөрдүн кызматын тааны жана кабардар бол. Жалгыздыкта изилден, өз алдынча илим үйрөн жана такшал. Ар дайым түшүнүктү талда, такта. Азыркы жүрүп жаткан кыямат күндөн туура жыйынтык чыгар. Эне атаны ыраазы кыл, өзүңдү туура алып жүр, бала тарбиялоону өздөштүр. Мына азыр динге киргизди да Курандан башка китеп окуба дейт. Маңкурт кыласың, өспөйбү, изденбейби? Өсүү жокпу? Изилденүү, дүйнөгө кароо жокпу? Мына урматтуу улуу журтум, ошон үчүн бул жерде так берилет. Көкө теңир аалам күчтөрү укугу бар дейт, ар кимди кийип алыш дегенге. Мына бир адамды кийди Арстан Алайды. Арстан Алай дүйнөлүк кризистен чыгарат, чындыкты аныктайт дейт. Мына кыргыздын ошон үчүн бул алтын доор, кыргыздын доору. Азыр ылгоо өткөндөн кийин кыргыз дүйнөнү жетектейт. Мына Манас бабам көрүнгөн жерге хан коюп кеткенби, дүйнөнү бийлетип. Анысы кандай ошол кыргыздан кеңеш алышат. Кыргыздан багыт сурайт. Кыргыздан арабыз деле жүрө берчи, ошондо ишибиз жүрөт экен дейт. Кыргыздын эми күнү туулат. Анткени кыргыз улуулугун тааныйт. Жакын-жакында ошо күзгө кышка жетпей көп адамда козголуу болуп калат, ойгонуу болуп калат. Себеби түшүнөн, көрүнүшүнөн мына бейиш деген жашоо башталат, ошонун элчиси техника болот дейт. Батыштын техникасы элчилигин кылып атат. Урматтуу улуу журтум, ошол ааламдан берилет. Куш тепкен кекиликтей колуңа түшүрөм. Арстан Алай, сенин милдетиң каттоо кал, илим бер, алтын доорго өткөз дейт. Биз ошо илим окутуп атабыз көп жерде. Өзүм окутам ушу жумасына 4 күн, 2-чи, 4-чү, 6-чы базар күнү эртең менен 10-до саат 1ге чейин Лебединовкага барсаңыздар болот. Барам десеңер ушул телефонду калтырайын. Мына жашоого жаралуу максатыбыз ушу экен. Бул кеңеш берүү кетпестүү өлөт, урматтуу улуу журтум. Кеңеш бере жүрүңүздөр. Түш жоорулар боюнча ушу WhatsAppка жазып койсоңуздар 706 988 188. Көпчүлүк эл айтып калат. Суроо берүүгө үлгүрбөй калдым, телефон албай койду эфирден дейт. Булар да ошол биздин сөзгө карап алат, мүмкүнчүлүгүнө карап алат, сөздү жыйнагандан кийин алат. Анан бул эми ааламдык байланыш Манаста эле да, андан да кенен
чалкыйт, бүтпөйт, өтө терең, өтө ааламдык байланыш менен берилет, эмоция менен иштелет, энергия иштейт дегендей. Эмки жуманын биринчи иш күнү жолукканча кечки саат 7-де сак саламатта туруңуздар.